Мен абдан жакыр үй бүлөдө төрөлгөм. Мектепте да абдан начар окудум. Кээде ким көбүрөөк иштегенде эмес, ким акылдуураак иштегенинде болот. Жаш кезимде мен көп нааразы болчумун. Анткени баардык мүмкүнчүлүктөрдү Билл Гейтс өзүнүн Microsoft компаниясы менен Стив Джобс жана ошол сыяктуу адамдар алып кеткендей сезилчү. Билимдүүгө дүйнө жарык. Салам достор. Силер менен кайрадан максат бул каналды мен силердин жашооңорду өзгөртүү үчүн, ийгиликке кадам-кадам менен жетүү үчүн ачылган канал. Бүгүн биз дүйнө жүзүндөгү эң белгилүү Alibaba'нын негиздөөчүсү Джек Мадан 5 жашоону өзгөртүүчү кеңеш алабыз. Ошолуктан кеттик. Джек Ма, бизге жакшы кеңеш бер. Биринчи кеңеш: жок деген жооптон коркпо. Менин жашоомдо көптөгөн ийгиликсиздер болду. Эң кызыгы башталгыч мектептин бүтүрүү экзаменден 2 жолу өтпөй калгам. Орто мектепте дагы 3 жолу экзаменден кулап калдым. Университетке 3 жол бою тапшырып өтө алган жокмун. Жумушка орношууга 30 жолу аракет кылдым, бирок баардык жерден баш тартуу алдым. Полицияга жумушка кирүүгө бардым. Алар мага "Жок, сиз бизге ылайык келбейсиз" дешти. KFC менин шаарымда ачылганда ал жакка дагы жумушка орношууга аракет кылдым. 24 адам арыз тапшырган, 23 адамды кабыл алышты. Бир гана мени алышкан жок. Полицияда дагы ушундай болду. 5 адам барганбыз, 4-өсүн кабыл алышты, жалгыз мен баш тартуу алдым. Ошентип баш тартуулар мен үчүн кадимки көрүнүш болуп калды. Айтмакчы, мен Гарвард университетине дагы арыз тапшыргам. 10 жолу арыз берип, 10 жолу тең баш тартуу алдым. Мен мындай болоорун билчүмүн, бирок азыр алар өкүнүп жаткандыр. Буга шек жок. Биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Биз ойлогондой анчалык эле өзгөчө эмес болушубуз мүмкүн. Азырда көп адамдар бизден баш тартышат. Бул дүйнөдө 30 жолудан көп баш тартууга туш болгон адамдар көп эмес деп ойлойм. Бирок бизди айырмалап турган нерсе: биз багынбайбыз. Ушул жагынан биз Форест Гамп сыяктуубуз. Биз күрөшүүнү улантабыз, өзгөрөбүз жана даттанбайбыз. Ийгиликтүү болобузбу же жокпу, бул маанилүү эмес. Кээ бир адамдар бир жолу ката кетирсе, кол шилтеп коюшат. Мен бул жерде жаңылдым, тигил жерде дагы ката кетирдим деп кайра аракет кылуудан баш тартышат. Эгер адам болгону өз каталар үчүн гана кейип жүрсө, анын ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгү дээрлик жок. Экинчи кеңеш: келечекке даярдан. Мен сыяктуу адамдар үчүн. Мен абдан жакыр үй бүлөдө төрөлгөм. Мектепте өтө начар окудум. Колумдан келген баардык экзамендерден кулап калдым. Эмнеге мындай болгонун өзүм да билбейм. Бирок кийин бир нерсени түшүндүм. Менде акча жок, менде технология жок, менде колдой турган бай туугандарым жок. Ошондуктан атаандаша турган жалгыз мүмкүнчүлүгүм алдыдагы 10 жылды көрө билүү. 10 жылдан кийин максатыбызга жете аларыбызга ишенүү жана бүгүнкү ар бир аракетти ошол максат үчүн жасоо. Мүмкүн болушунча мыкты даярдануу. Анткени мен билем, эгер алар менен кийинки айда атаандашам десем, бизде дээрлик эч кандай шанс жок. Ооба, бул оңой сыноо эмес, бирок бул ошол эле учурда чоң мүмкүнчүлүк. Так биз сыяктуу адамдар үчүн мүмкүнчүлүк. Бул дүйнөдөгү эң кыйын нерселердин бири ийгиликке жеткен адамдарды жаңы нерсеге ишендирүү. Сен бирөөгө бул укмуштуудай мүмкүнчүлүк дейсиң. Алар болсо ооба, мен бул иш менен 30 жылдан бери алектенип келем дешет. Ал эми биз сыяктуу адамдар мүмкүнчүлүктөр атайын издейбиз. Анткени бул жашап кетүүнүн жолу. Ошондуктан биз чыгармачыл болуу үчүн колдон келгендин баарын жасайбыз. Биз үчүн 30 жылдык чоң максат мүмкүн нерсе. Бирок бул 60 жаштан ашкан адамдар үчүн кыйыныраак болушу мүмкүн. Бул жерде эч кандай басмырлоо жок. Жөн гана алардын убактысы жана шарттары башкача. Үчүнчү кеңеш: акыл менен иште. eBay компаниясынын кызматкерлери көбүрөөк иштейби же Alibaba Group компаниясынын кызматкерлери көбүрөөк иштейби? Кээде маселе ким көбүрөөк иштегенде эмес, маселе ким акылдуураак иштегенинде. Сиздер eBay'ге караганда акылдуураак иштейбиз деп ойлойсуздарбы? Менимче ооба, ошондой деп ойлойсуздар. Макул. Билесиздерби? Менимче биз абдан бактылуу адамдарбыз. Көпчүлүк адамдар силер абдан катуу иштейсиңер дешет. Бул чындык. Бирок бул дүйнөдө талыкпай эмгектенген адамдар абдан көп. Биз IPO'го чыкканда мен командама мындай дедим: азыр дээрлик баарыңар миллионер болдуңар, өтө бай болуп калдыңар. Бирок 15 жыл мурун биз ким элек? 15 жыл мурун бизге бир да жакшы кызматкер табуу өтө кыйын болчу. Көчөдө жөн эле өтүп бара жаткан адамды деле жумушка алчубуз. Анткени ал кезде дээрлик эч ким интернетке ишенчү эмес. Ошончо да айрым адамдар бизге кошулушкан. Ал эми эң акылдуу адамдар башка компанияларга киришкен же өз компанияларын ачышкан. Биздин адамдарды болсо эч ким жумушка алгысы келген эмес. Бирок алар биз менен калышты жана акыры ийгиликке жетишти. Дал ошол адамдардын аркасында биз бүгүн барбыз. Биз күрөшөбүз, эч качан багынбайбыз. Анткени биз жалпы кыялыбызга ишенебиз. Төртүнчү кеңеш: кыйынчылыктарга мүмкүнчүлүк катары кара.
Бүгүнкү дүйнө кыйынчылыктарга да мүмкүнчүлүктөргө да толгон. 2000 жыл мурун да дүйнө кыйынчылыктарга жана мүмкүнчүлүктөргө толгон болчу. Мен ишенем, дагы 2000 жылдан кийин да дүйнө ошол бойдон кыйынчылыктарга жана мүмкүнчүлүктөргө толо берет. Баары сен нага кандай көз караш менен караганыңа жараша болот. Айрым адамдар кыйынчылыкты мүмкүнчүлүк катары көрүшөт. Жаштар көп учурда бизде эч кандай мүмкүнчүлүк жок дешет. Мен да жаш кезимде көп нааразы болчумун. Анткени баардык мүмкүнчүлүктөрдү Билл Гейтс, Microsoft менен, Стив Джобс, Apple менен жана ошол сыяктуу ээлеп алгандай сезилчү. Биз үчүн жумуш жок. Чоң иштердин баары бүтүп калган. Эми биз эмне кыла алабыз деп ойлочумун. Бирок мен бир нерсени түшүндүм. Мүмкүнчүлүктөр ар дайым кыйынчылыктардын ичинен жаралат. Алар адамдардын нааразычылыгынан, чечилбеген көйгөйлөрдөн өсүп чыгат. Эгер сен кыйынчылыктарды жеңе алсаң, анда сөзсүз ийгиликке жүрөсүң. Ал эми канчалык чоң сыноолорду көтөрө алсаң, ошончолук чоң мүмкүнчүлүктөр сага ачылат. 5-чи кеңеш: өзгөр. Мен жаңы баштаган кезде Кытайда чакан бизнес ачуу абдан кыйын болчу. $500 табышым үчүн 5 ай убакыт кетти. Бул акылга сыйбагандай көрүнчү. Маанисиздей сезилчү. Анткени мен бизнести кантип жүргүзүүнү такыр билчү эмесмин. Компаниямды каттатайын деп барганда анын аталышына интернет деген сөздү кошкум келди. Каттоо бөлүмүнүн кызматкери мага мындай деди: "Мындай сөз сөздүктө деле жок. Интернет деген ат менен компанияны кантип каттайсыз? Башка ат тандаңыз." Мен анда "Кандай ат коем?" деп сурадым. Ал "Компьютердик компания" деп атаңыз деди. Ал эми мен компьютер жөнүндө дээрлик эч нерсе билчү эмесмин. Ошентип мен биринчи компаниям Huanzhou Hop Computer Company деп аталды. Бул абдан оор мезгил эле. Техникалык билим жок, компьютер тууралуу түшүнүк жок. Ошого карабыздан мен 15 жыл бою тынымсыз эмгектендим. Мен өзүмдү сокур жолборсту минип алган сокур адамга окшоштурам. Ат минип өздөрүн абдан акылдуу эсептеген көптөгөн эксперттер жолдон чыгып калышты. Ал эми биз болсо дагы деле жолдобуз. Анткени биз келечек жөнүндө ойлойбуз. Биз келечекке ишенебиз. Биз өсүүнү улантабыз жана эч качан жетишкен ийгиликтерибиз менен эле токтоп калбайбыз. Достор, эгерде бүгүнкү Джек Ма айткан ой силерге жаккан болсо, анда бул ойду угуп эле койбостон жашооңордо колдонууга аракет кылгыла. Бул видео жакса, комментарийге оюңарды жазып, каналга катталып жана жактырууну басып коюңуз.